Азыркы учурда заманбап технологиялар пайда болду. Мисалы бир көрүнүштү экинчи көрүнүштөргө жабыштырып, бир жаңы бир окуяны сүрөттөп жазуу амалдары пайда болуп атат. Бирөөнүн үнүн экинчи кишинин үнүнө айкалыштырып, антип айтты, минтип айтты деп дагы ушундай эгер ошо каршы максаттар болсо ал да кетип атат. Бул көрүнүшкө биз ушу замандын белгиси деп түшүнүш менен кабыл алышыбыз керек да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, ушундай шартта бир топ бири-бирине каршы адамдар болобу, же болбосо бир өкмөттүн саясатына каршы болобу, ошондой учурда ушул технологияны пайдаланып, азыркы кездеги технологияны пайдаланып туруп, жана сиз айткандай фейк маалыматтар тарап атканы бар. Анан мен ушул эки шарттан улам жыйынтыктап айта турган нерсем мындай да. Ушуга эл башкача мамиле кылышыбыз керек да. Себеби ушундай технологиянын негизинде анан көп нерселерди маалыматтар чет өлкөдөн алынат, балким ушу биздин Кыргызстандын ичинен эле алынат. Бирок ошолорду башкача кылып айтып кеткенде ар бир адам ошону мындай талдап, чын эле ушундайбы деген ойду азыр ар дайым мындай алып жүрүш керек да.